Туз жана суу. Бир акылманга айылдашы келип даттана берет. Турмуш ага жалаң гана кыйынчылыктарды бергенин, эмне иш кылса да кыйын болуп, азап тарта беретин айтуудан тажабайт. Кошунасынын ийгилиги тууралуу айтып, ага Кудай баарын бергенин, иштери да жакшы жүрүшүп, балдары да тарбиялуу экенин, жакшы чыкканын, өзүнүн балдары тентек экенин, жакшы бир иш кылууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да болбой жатканын айтып, арыздана берет. Ошондой күндөрдүн биринде акылман ал адамды туз алып келгени жиберет. Бир чыныга суу куюп, ага алып келген туздан бир кочуш салып, ичүүсүн буйрат. Чыны оозуна тийип-тийбей, ал адам түкүрүнүп, чыныдагы сууну алыс чачат. Ачуу экен, деп сурайт акылман. Аябай ачуу экен, дейт айылдашы. Эми жүрү, деп анча алыс эмес жердеги көлгө алып барып, көлгө да бир кочуш туз салып, эми көлдүн суусунан ичип көр, дегенде ал киши эңкейип, суусуну канганча ичет. Суунун дамы кандай экен? Туздун дамын байкадыңбы? Деп сурайт андан. Суунун дамы сонун, муздак экен. Ай, туздун дамы такыр жок. Турмуштун тузу баарына бирдей берилет. Болгону бир чындыкты түшүнүшүң керек. Адам пейили суу. Айрым адамдар пейили менен көл болот. Турмуштун тузу канчалык болсо да татымын билдирбей, жашоосун жакшы жакка багыттай алат. Ал эми ичи тар, башкалардын ийгиликтерин көрө албас адамдар чыныдагы суудай болот. Аларга кичинекей тузда даамын чыгарып, ачуу боло берет. Ошондуктан же пейилдигенин коюп, башкалардын жакшылыгы үчүн кубанган көл болушуң керек, же чыныдагы суудай болуп, турмуштун тузунун даамына чыдашың керек. Чечим сенин колуңда, дейт.